Венера Калбековна, могу жерде өткөндө биз чогуу бардык элек. Сиздер чечим кабыл алдыңар эле, чалда бар интернет боюнчачы. Азыр да келишиптир, ыйлашып. Ушул вопрос как-то чечилбей жатат да, угуп койсоңуздар кичине. Азыр барышыптыр терге комиссия. Но Абдулдаева Гүлшан дейт, Кушубековна дейт, неме? Министрдин орун басарысы отуруп турсаңыз айтып барасыз азыр кетпей. Ушул барып турасыз текшерип бир да мына интернеттечи обратно они проверку делают после биз баргандан кийин. Азыр жерде бир интернетте типтүү эмес долбоордон курулган дейт, имарат 4 корпустан турат дейт. Таза суу, артезиан насос аркылуу мектеп интернатына киргизилген эмес дейт таза суу дейт. Эми ушунун баарын ушул эле Гүлшан деген мурун 6 жыл куратор болуп турду ушул жерде. Ушунун баарын эмнеге караган эмес деп, почему аны если интернет не соответствует, ошол окуганга туура эмес деп. Анан азыр кыйнап атыптыр директорду. Сиз берге кол коюп бериңиз деп. Азыр ал жерден кайрылып атат, ошол интернетте бүткөн балдардын бар. Бияка да келиштир, делегациясы эшиктин алдында турат. Андай болбосо биз сотко да кайрылайык, анан өзүбүздүн чараларды көрөйүк деп. Но жерде азыр жакшы эмес бир атмосфера түзүлүп атат да. Эмесе мен өзүм таң кылып отурмун, ушу мен жогорку кеңештин депутаты, ошол жердин эли шайлаган, комитет барды, төраганын протоколуна кирген ушул интернет. Каким-то образом айтышат экен, ошол жерге барып туруп. Эми депутаттар келсе эмне экен ошолор чечеби деп. Анда биз берде эмне болуп туруп, бизди эл эмнеге шайлады? Ушуга бир жакшынакай кылып туруп, бир келип туруп, бир эмки комитетке көтөрүп туруп, ушуну же нары же бери кылып берейикчи, аны же ыйлатпай барын. А эгерде мына эме мектеп интернаты не соответствует болсо окуганга, мына жерде квадратураларында айтып атат, ошончолук эле азыр бизде Кыргызстанда мектептердин баарында балдар тим эле положенный квадратында окуп атабы. Не соблюдается. А бул азыр эгерде не соблюдается, анда Манас лицей окуганга болот экен да, интернатта жана байкуш балдар жетим, жарым жетим балдар окуганга болбойт, а буларга как-то болот экен. Вот ушундай неме менен комиссия бар, азыр кыйнап атыптыр директорду кол коюп бер деп. Кандай түшүнсө болот? Биз айтып атык беле, карап, биз менен бир неме кылып туруп, бери сүйлөшүп, кандай болуп чечилет? Да, хорошо, интернет деген терминди алып салсын, башкача кылып. Жана соттун чечими менен дегенди уже канча жолу мен айтып атам эле какшап. 3-4 зам министр алмашып кетти. Биз азыр жазып келебиз дейт да алмашып кетишет. Но министр деле ушуну карап койсо болот да, чоо канча кыйкырып атабыз. Келип иш жерге келип туруп, мындай, да, хорошо, бул интернетти калтырайык. Же башка жолу менен кылайык деп бир айтып кетсе болот эле да. Өздөрүнчө барып алып, азыр ушмилет этип, но Гүлшан деген Кушубековна, ана 6 лет там куратором была. Ушунун баарын көргөн жок беле ошол. Анан азыр барып алып кол коюп бергиле деп кыйнап атыптыр. Билбейм, ошол жерде аябай жаман атмосфера болуп атат да. Кече мен таласка бардым, а эрден да келип калды жана интернетти бүтүргөндөр. Биз эмне эми көтөрүлүп чыгайыкпы деп. Ошого чейин барабыз. Муну мыйзам чегинде да жана өзгөртө турган жерин өзгөртсүн. Соттун чечими болсо соттун чечимине киргизсин. 54 бала окуйт деп коюптур, 64 бала окуйт деген баары мыйзамсыз дейт. А мыйзамсыз болсо, но министерство эмне кылып отурат мыйзамсыз балдарды айтып окутуп. Значит, сами виноваты они. Эгерде эмнеде причиналар болсо, эмнеге ошо кезде директорду алмаштырып койбойт, ушу причиналарды неме кылып. Ушунун баарын кылып бере турган министрлик силерсиңер да, эгерде туалет, эшикте не соответствует, суулары жетпесе, а кандай анан силер отуруп алып туруп, мына жерде ошолорду обвинять этип атасыңар, школдун директорлорун. Это же абсурд же. Вы же должны этим заниматься. Министерство. Кечирип койгулачы, просто мына жерде уже мына күйүп бүттүк да, мына туура эмес мына. Аз барып алып какой-то бир кураторуңар барып алып айтып аттыр, ошол жерде келген комитет, депутаттар алар айтканда эмне, ошолор чечмек беле деп. Как анда биз эмне отуруп берди? Биз эл эмнеге шайлады анда? Жеткизип койгула министрлерге. Мындай обращение, значит, ошо жиберди да ошолор, сен барып ошондо айтып кой, коркпо. Биякта биз чечебиз деп. Биз суранып атабызбы муну? Эл суранып атат. Анан эртең аябай уят болосуңар. Ошо жерде, ну, действительно народ там агрессивно сидит да. Интернетти бүткөндөрдүн баары чогулабыз. Ошо жакшы уем. Чечип койбойсуңар ушунун бир жагына. Анан дагы айтасыңар, ушу депутаттар барды, бул айт төраганын протоколунда турган нерсени признавать этпеген нерсе. Как это? Кандай түшүнсө болот муну? Министерство, министрге жеткизип барыңыз ушуну айтып туруп. Башта ийкейсиңер, хорошо дейсиңер, өзүңөр биякта башка жумушту кылып атсыңар. Уят да просто. Венера Калбековна, мен суранып кетем, но эмки комитетке ушуну бир киргизип берсеңиз, бияктан да чакырайык, келип отурайыкчы мына жерден бир сүйлөшүп. Или туда, или сюда чечип берейик. Азыр бул жанагы Манас лицейде уже набор кылып коюптур дейт, 170 окуучу. А бул байкуштарды азыр выталкивать этип кетириш керек. Анан бирдек болсо барып айтышат экен бизди.
Ошол мен айтат экен Мурат Молдон ушу мен ушу жетим балдар менен өзүм пиар кылмак болом. Мен айтып эле келатам какшап. Мурат Молдонович, эмки комитетке анда тиешелүү маселени киргизели. Толук билим берүү министрлиги өздөрү келип түшүндүрүп берет. Ошого караштуу эмгек камсыздоо эмгек министрлиги да келет. Жанагы судтун чечими боюнча алар өздөрүнүн немесин маалыматын айтсын. Анан кийин сиз өзүңүз келесиз, бугалы. Ошо Бакаев район акимин да чакырып коюп, мектептин директорун да чакырып коюп нерден. Азыр муну бир точка коюп бербесек, они не только интернет, азыр уже бизди ушмайт эткен коет, депутаттар ким, комитет келсе эмне экен деп сүйлөп атат дейт, но барбы. Так нельзя так делать. Раз айттыкпы, биз диагноз чечип берейик. Жана интернеттин атын өзгөртүп койсун. Интернет эмес, башкача кылып жазып койсун. Международный конвенция боюнча ушундай бар дейт го, башкача кылып жазып койсун. Но улар окусун да, көрсүн да 1-2 жылда хотя бы. Кандай дейсиз Венера Калбекова? Өзүңүз барып көрүп келдиңиз, депутаттар барды баарын. Ошол жерде элдер кайрылды. Эмне жетим балдардан талашпай эле койсок болмок ушу мектеп. Анан көрөчү таппайсыңар Манас лицейиңерге бир мектеп. Анан көчүрүп кетпейсиңер ошо. Ошол жерге отургузуп коюңар Манас лицейин. Ушуларда отурса, айла жок. Министерство бизге табып берет. Силер таба албай ошо жетим балдарды чыгарып атасыңар азыр. Бул туура эмес, бул уят просто. Рахмат. Рахмат, Мурат Молдонович. Эмки комитетке ушу маселени киргизебиз. Ошондо чакырабыз баарын.